Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунда турабыз. Бул институт ошол Улуттук Илимдер Академиясынын башка институттарында эле өзүнүн тематикалык жана абдан чоң олуттуу илимий иштерди жүргүзүү менен белгилүү. Ушул институттун жамааты жалпы илимдин өнүгүү контекстинде кандай иштерди жасап жатышат, кандай илимий түйшүктөрдү тартып жатышат, жалпы Кыргызстанга дүйнөлүк илим кампасына бул илимпоздор өздөрүнүн кандай үлүштөрүн кошуп жатат. Ошол теманы алдыбызга максат кылып, сиздерге ушул илимий популярдуу негизде ушул институттун окумуштуулар жамааты менен жолугушууну чечтик. Бүгүнкү биздин мейманыбыз ушул Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору, филология илимдеринин доктору, профессор Токтоналиев Курманбек Токтогулович. Саламатсызбы, урматтуу профессор? Мынакей биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн ушул жамаатынын ошол жүргүзгөн планы боюнча сиздердин биз абдан сыйлаган атактуу институт деп айталы. Себеби Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн атын алып жүрүү эле кандай мааниде экендигин биз билебиз. Мынакей ушул чоң эмгек коллективин өзү саны боюнча болбосо сапаты боюнча чоң деп айтам мен. Себеби сиздердин жасап аткан иштериңиздерди биз көрүп, угуп, билип жүрөбүз. Бирок жалпы илимпоз, илим сүйүүчү айрыкча жаштар үчүн ошо сиздердин жасап аткан иштериңиздер ушундай популярдуу деңгээлде ушу айтып берсе экен деп сизди ошо институттун директору деп ушинтип келдик. Анда Курманбек Токтогулович, сөз сизде. Рахмат, Андрей Госманович. Сиз мына ачык айтып коюшуңуз керек. Илимди ушу пропагандалоо боюнча чоң иштер жасап жатасыздар да. Илим жана турмуш деген көрсөтүү кийинки кездерде ушунчалык бир популярдуу болуп кетти. Мына ачык айтып коюшуңуз керек. Эми биздин институт Кыргызстандагы эң алгачкы илим издөө институту десектеги жаңылышпайбыз. Туура, ошондой. Себеби биздин институттун тарыхы 90 жылдан ашып баратат. Бул институт 1924-жылы Ташкент шаарында академиялык борбор деп алгач уюшулган. Ошол 1925-жылы ошол Ташкенттен Бишкекке көчүп келип, ал кезде Бишкек эле. Анан ошол алгач ушул кыргыз тилинин могу жанагы араб алфавитиндеги алфавиттин кыргыз алфавитине салуу боюнча иштер жүрүп, 1924-жылы өзүңүздөргө белгилүү Эркин Тоо деген газета 7-ноябрда Ташкент шаарынан алгачкы саны жарык көргөн. Ошол 27-жылы институт жаңы алфавит комитети деп түзүлгөн. Ошол эле 27-жылы тиги Кыргыз илим издөө край таануу институту болуп түзүлгөн. Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, мынакей мен дагы баса белгилеп айтып кое турган нерсе, дүйнөгө белгилүү окумуштуу Поливанов деген болгон. 32 тилди билген окумуштуу ушул институтта иштеген. Уникалдуу киши болгон. Мына ушулар ушул институттун алгачкы пайдубалын түптөгөн деп ачык эле айтып коюшубуз керек. Ошол 43-жылы Эстердин Илимдер Академиясынын филиалында Кыргыз тил, адабият жана тарых институту болуп түзүлгөн. Анан 1954-жылы Кыргыз Эстердин Илимдер Академиясы уюштурулганда тил жана адабият институту болуп өзүнчө бөлүнүп чыккан. Ушул Фрунзе шаарында болуп калды ошондо. Фрунзе шаарында. Анан ошол 54-жылдан баштап мынакей тил адабият институту ошол кыргыз элинин кыргыз тилин, адабиятын изилдеп келе жатат. 90-жылга чейин албетте биз кыргыз тилин жана адабиятын изилдеп келсек, андан кийин 90-жылдан баштап мына 1989-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин биз мамлекеттик тилди дагы изилдей баштадык. Мына бул Кыргызстандагы тилди, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын жана изилдеген бирден бир институт болуп эсептелет.
Демек сиздердин институт өзү академиялык статусу болгон менен сөзсүз түрдө баягы фундаменталдык илим изилдөө иштерин жүргүзөсүздөр. Бирок сиздер эң башкысы флагмансыздар да. Вот ошондо тематика кандай коюлду? Ошо 54-жылы биринчи ошондой болгон институт ачылганда. Кызык факты бар да. Кыргыз могу кыргыз тиги тилинин тарыхында 24-жылдан баштап өзү 35-36 жылдарга чейин көбүнчө сабатсыздыктуу жолу боюнча китептер чыккан экен да. Ошого басым жасалган экен. Ошо кыргыз жанагы алфавитин түзүү боюнча мынакей 24-жылы биз араб алфавитин пайдаланып келсек, жанагы эркин тоо чыгып 28-жылдан баштап биз 40-жылга чейин латын арабин графикасын пайдаланып келдик да. Мынакей ошону түзүү боюнча, ошону ишке ашыруу боюнча ошо биздин кыргыз тилчи окумуштуулар өзгөчө Касым Тыныстанов ушундай салым кошкондо 40-жылдан баштап кыргыз тилинин фонетикасына көңүл бурула баштаган. Анткени тиги Игорь Алексеевич Батманов деген окумуштуу келген. 50-жылдарда болсо кыргыз тилинин синтаксисине көңүл бурула баштаган. Кириллицага качан өттү агай биз? Кириллица 1940-жылы. 40-жылы. Ошол 50-жылдарда кыргыз тилинин синтаксисине көңүл бурула баштаган экен да. Могу биздин Абдыгул Жапаров деген окумуштуу болгон. Көрүп калдык ал кишини, көрүп калдык. Жапаров деген окумуштуу болгон. Анан 70-жылдарда бир кызык факты да, бул мындайча кыргыз тилинин тарыхындагы. Жаштар билиш керек да, ошолорду айтып бериңиз. 70-жылдарда кыргыз тилинин фонетикасына өзгөчө көңүл бурулуп тур да. Ошондо жанагы Токтосун Керимбаевич Акматов деген киши Ленинградтан эксперименталдык фонетика тыкмасын колдонуп кыргыз тилинин фонетикалык системасын изилдеп чыккан да. Андан кийин Абдыкадыр Орозбаев деген, Жеңиз Сыдыков дегендер чыгып, анан ушул биз отурган жерде тиги эксперименталдык фонетика лабораториясы болгон ушул жерде. Ошол бир лабораториядан 4 доктор чыкты. Абдан жакшы көрсөтүш. Абдан жакшы көрсөтүш. Кыска убакыттын ичинде 4 доктор чыкты да. Мындайча. Бул абдан бир мындай кызык нерсе, өзү ушундай. Анан 80-жылдардан баштап биз баягы кыргыз тилинин жанагы коммуникативдик синтаксис деген жаңы илим башталды. 90-жылдарда мен жогору айтып кеткендей, мамлекеттик тилге бура баштадык. Абдан кызыктуу экен. Эми ошол жасалган иштердин баягы ичине сүңгүп кирсек, мына фонетика деп атасыз, синтаксис деп атасыз. Эми чынында жалпысынан кыргыз тили бул өзү жалпы түрк тилдерине кирет да, туурабы? Ошондо өзүнүн өзгөчөлүгү боюнча эмгек сиңирген окумуштууларды айтып, агай, мына биздин телекөрүүчүлөргө, анан ошолордун кандай мектептери түзүлдү, ошолор боюнча айтып келип туруп, анан кийин сиздердин бул бүгүнкү күндөгү жасап аткан иштериңиздерге өтсөк. Эми бул албетте мунун баарын айтып отурганда убакыт көп кетер. Баягы кыскача гана айтайын. Кыргыз тилинин фонетикасы боюнча бүгүнкү күнгө чейин мына изилдеп келатабыз. Мынакей сиздин монографияңыз турат. Мен 2 китебим былтыр эле жарык көрдү. Кыргыз тилинин фонетикасы. Интонация боюнча. Мындан тышкары Ташболот Садыков деген биздин дагы окумуштуу бар. Өзүңүз колуңузда. Ал дагы ошол тиги кыргыз тилинин фонетикасы боюнча иштеп келатат. Бул кыргыз тилинин фонетикасы улантат. Биз мындай бир нерсени айтып коюшум керек да. Мурда сайыс убагында кыргыз тилинин системасына гана көңүл берилип, фонетикасына, лексикасына гана, тиги грамматикасына көңүл бурулуп келген, бирок кыргыз тилинин тарыхына көңүл бурулган эмес да. Ушул маанилүү жазылган эмес да кыргыз тилинин тарыхычы. Албетте кээ бир окумуштуулар жазган, биздин Карбоз Жыйканов деген кыргыз тилинин тарыхы деп, бирок ал кийинки гана мезгилде алган башка мындай окумуштуулар кыргыз тилинин тарыхына анча көңүл бурушпайт. Азыр кандай эми азыр? Эми азыр мынакей биздин окумуштуулар мынакей молда мен кол алдымда турат. Кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы деген Жамакулованын Гүлжамал Жамакулованын 2 томдук жарыкка көрдү. Бул Орхон Энесей жазуусунан баштап ушул 9-10 кылымга чейинки тиги мезгилди камтыйт да. Ошол кездеги биздин жазуулардын кандай болгондугун, кандай жазууларды пайдалангандыгы жөнүндө ушул монографиясында толук ачып берилген. Китепти жазууга мен ошо академиянын проектиси боюнча киришип калдым.
Андан кийин абдан кызыгып калдым да, себеби кыргыздардын жазуусу байыркы болгон экен. Анан кыргыздардын жазуусун сөзсүз тарыхы менен кошо изилдеш керек экен. Анан ошо изилдөөнүн процессинде кыргыздардын эң байыркы биздин тарыхка каттала элек мезгилден мурунку эл экендиги, ошондой эле жазуусунун да эң байыркы экендиги белгилүү болду. Бул эмгекте ошо кыргыз жазуусунун тарыхы жана кыргыздардын тарыхы карым катнашта изилденди да. Эми бул изилдөө боюнча кыргыздар биз фонографиялык жазууга чейин идеографиялык жазууну, пиктографиялык жазууларды колдонушкандыгы маалым болду. Ал түгүл жазууга чейинки белгилерди, эн тамгаларды да колдонушкан экен. Башкача айтканда кыргыздар бүт дүйнө жүзүндөгү элдер менен катар эле жазууга чейинки белгилерди, ошондой эле пиктографиялык, фонографиялык жазууларды колдонуп, учурунда билимдүү, илимдүү элдер болгондугу мени да сыймыктандырды. Дагы биз улантып атабыз да, кыргыздардын кыргыз тилинин тарыхында кыргыз тилинин тарыхы эч качан жазылган эмес деп айттым. Буга жанагы тиги 11-жылдан баштап жанагы Махмуд Кашкарийдин Бала сагындын китептерин биз котордук да, биздин окуучулар которду. Мынакей ошол жанагы Абдувалиев деген биздин окумуштуу Ибрагим Абдувалиевич ошол Махмуд Кашкарийдин 3 томдугун 3 том кылып чыгарды. Токоев деген мынакей сиздин эмеде кеткен тиги берүүдө ал которуп чыкты. Ошол андан тышкары биз 15-жылымдагы чыккан мындай баягы китептерди кыргызчалаттык. Мунун үчүн кереги бар. Бул азыр биз кыргыз байыркы кыргыз тилинин тарыхын жазалы деп атабыз да, ошого бизге эң чоң материал болуп бере алат. Ал эми 5-жылдардагы Орхон энесе жазуусу боюнча бизде иштеп кеткен Сагал Сыдыков деген, Үсөнбек Асанаев деген окумуштуулар иштеп кеткен. Ошолордун баардык материалдар бизге азыр толук жетет. Бир ошону азыр биз системага салып туруп кыргыз тилинин тик байыркы кыргыз тилин жазып берели деп азыр планга алдыга коюп атабыз. Курманбек Тотолович, мен Советтер Союзунун учурунда төрөлүп, Советтер Союзунда билим алып, өзүм физик болсом дагы эми ал кезде баягы программа боюнча тилди окучубуз, тарыхты окучубуз. Ошондо бизге абдан олуттуу түрдө эле кыргыз элинин тарыхы мындай болгон, тили, жазуусу ошол 17-жылдан эле 1917-жылдагы Октябрь революциясынан кийин эле анан баа деп бакырган боюнча тарыхка кирип келгенбиз дечүбүз. Эми бүгүн такыр башкача болуп атат эми, туура. Ошол өзүңүз айткандай Орхон энесей ошол доорунан баштап изилденип келатат. Демек сиздердин институттун азыр алдында эбегейсиз чоң тапшырмалар, маселелер турат экен да. Өзүңүз абдан туура айтып атасыз. Бул мындай экен да, сиз экөөбүздүн сайыс убагында окуп калдык мектепте. Биздин убакта анда жакшы түшүнчө эмеспиз, бирок азыр ойлоп көрсөк, элдин, улуттардын тарыхын окутчу эмес экен. Атайлап окутчу эмес экен. Анткени эгерде улут өзүнүн тарыхын билип алса, ал ким экенин билип алат. Вот, ал мен Совет эли деген элди түзөбүз деп окуганбыз да биз. Концепция болгондо Совет эли деген. Ошонун негизинде улуттардын тарыхын окутпай, силер баягы кийин эле 1924-жылы бир тоодон түшүп эле анан кийин сабат болуп кеткендей түшүндүрчү да, ошентип окучу да. Мен дагы кызык нерсени мындай айтып кетейин да. Бизге ошол кезде мына өзүңүз билесиз. Бизде Франциянын тарыхын, Грециянын тарыхын, жанагы тиги Гаврошторду Францияда революция, анан Грециянын Геракл жана башкалар эмне кереги бар эле? Андан көрө бизде Манас окуса болмок да. Мына кызык. Азыр дагы ушул мына ошо келип туруп идеологияга такалабыз да, мындан келип элечи. Биздин балдар азыр, мына жаш балдар, мына бала бакчада жүргөн балдар, азыр Бетман деп ойношот, азыр жанагы тиги батыштын баалуулуктарында жанагы тиги Человек-паук деп ойношот, анан тиги Япониянын Киндизага кайсы ушинтип ойношот да. Күлчөрө, канчөрө деп айтпайт. Күлчөрө жок. Айтпайт. Эми үчүн тиги күлчө деп ойнобойт. Эми үчүн ушундай бир биздин баягы улуттук баатырларыбызды мен ушумун деп ойнобойт да. Туура айтып атасыз. Ошолорду ойнош керек. Себеби келип эле баягы биздин идеологиянын азыр тиги калыптанбай жаткандыгы, идеологиянын негизинен баягы жок болуп жаткандыгы эле айтып коюш керек да. Мына ошого биз баягы жаштарды биз ошого тиги кылышыбыз керек да, багытташыбыз керек. Багытташ үчүн ал өзүнүн тарыхын билиш керек да, өзүнүн тилин тарыхын билиш керек, тиги элдин тарыхын билиш керек. Ал эми элдин тарыхын билиш үчүн сөзсүз түрдө
тилдин тарыхын билиш керек да, тилди изилдешибиз керек. Эми урматтуу профессор, ушундай олуттуу чоң илим изилдөө иштерин жүргүзүп жатканда сөзсүз эле кыргыз тилинин өзүнүн эле баягы аймагында чектелип калбашыбыз керек да. Мисалы үчүн бизге типтеш, тектеш казак тили, өзбек тили, жалпы эле түрк тилинин контекстинде алар менен чогуу да алып барган иштер болсо керек да, туурабы? Аларга баягы гармонизация болуш керек сиздердин жасаган иштериңиз. Ошол эле фонетика, синтаксис, орфографиялык нерселер. Азыр бизде мынакей ушу салыштырма, тектештирме боюнча биз могу Сибир тилдери менен, түрк тилдери менен, Алтай тилдери менен, Алтай, Хакас, Тува тилдери менен салыштыруулар жүрүп атат. Бул диссертациялык деңгээлде болуп атат. Ал эми сөзсүз түрдө жана кыргыз тилинин тарыхын жазганда биз аны тиги ошол тилдер менен биз каалабайбызбы тиги байланышабыз да. Байланыш сөзсүз түрдө болот. Эми дагы бир суроо, бул суроого сиз туура түшүнүңүз. Биздин өкмөтүбүз кандай жардам берип атат агай? Бизде мындай, биз өзүбүз китеп чыгарабыз, анан өзүбүз аны эми негизинен баягы мектептерге, анан китепканаларга беребиз да. Китеп чыкканда бир 200-300 гана эме менен чыгат да. Тиражы менен чыгат да. Анан эми 200-300 нуска баарына жетпейт, бирок баягы чоң китепканаларга жөнүнө берип атабыз. Мындай эл окусун, эл билсин деп каначы. Ал эми эч кандай бир тыйын да жардам жок. Бирок бул жерден айтып кетишим керек, мынакей быйыл мына сиздердин жогорку кеңештин жардамы менен мамлекеттик тилге 243 миллион сом бөлүндү. Эми ошону эгерде бизге бөлө турган болсо, алдыда бир 100га жакын китепти биз баягы пландап, анан жазып да койдук. Даяр 100га жакын китеп ошо жанагы реестрде жүрөт. 100га жакын китеп. Ошонун көпчүлүгүн даярдап да койдук. Эгер өкмөт чын деле мындай бизге жардам берип бөлө турган болсо, биз сөзсүз түрдө ал чыгарабыз. Биринчиден, мынакей, мына менин колумда сиздин өзүңүздүн жазган кыргыз тилинин фонетикасы турат. Бул эми илимдин алдыңкы катарында турган илим да бул. Буну мына 300 болгон 300 нуска менен чыгарыпсыз. Буну эми баягы аспиранттардан баштап андан жогору эме пайдаланса болот да, туурабы? Монография. Бирок ошону мен түшүнүгүм боюнча Илимдер Академиясы өзүнүн ресурсу менен, анын айрыкча өкмөт өзүнүн бюджети менен чыгарыш керек менин түшүнүгүм боюнча. Ошондо кеминде 1000ден жогору баягы тираж менен. Эми ал күндөр да келер. Мынакей азыр ушул институттун тарыхын айтып отурганда сиз бир жакшы нерсени айттыңыз. 1990-жылдан баштап, жалпысын айтканда 89-жылдан баштап баягы мыйзам кабыл алынганда мамлекеттик тил деп. Ошондон бери мамлекеттик тилге көңүл буруп, анын илимий жагындагы жалпы таратуу боюнча ошондо да сиздердин эң чоң таасириңиздер бар да. Ушунун айла чекесинде сүйлөшсөк, мен бул суроону урматтуу Кооронбек Токтогулович үчүн көтөрүп атам. Мынакей мен деле ушул илим жаатында жүргөн киши, мен айрыкча физика, математика, техника жаатында бизде терминдердин баягындай аралашып кеткендиги, башаламандыгы, анан кийин мисалы үчүн жогорку кеңеште ала турган болсок, мыйзам чыгарып атканда, мыйзамдын мамлекеттик тилдин өзүнө мүнөздүү болгон терминдердин калыптанышы бүгүнкү күнгө чейин абдан актуалдуу, абдан чаржайыт болуп атат. Вот ушул багытта кандай иштер жүргүзсөк болот? Өтө актуалдуу маселени көтөрүп атасыз. Мына биздин институт ушул мамлекеттик тилди ишке ашыруу боюнча бир бөлүм ачтык. Мамлекеттик атайын бөлүм. Жакшы. Мамлекеттик тил жана соцлингвистика бөлүмү деген. Ошол бөлүм иштеп атат. Мына өткөн жылкы жанагы 2014-2020-жылдардагы мамлекеттик тилдин өнүгүшү боюнча улуттук программаны ошонун негизин, теги илимий негизин жазып бердик. Анан ушул мындай да, абдан мына 25 жылдан ашып баратат, бирок терминдерди биз эмеге сала албай койдук да. Бир калыпка сала албай койдук. Терминдер боюнча мынакей ушул өзү 37-жылдан 2034-жылдан баштап ушул Илимдер Академиясында терминком уюштурулган экен да. Ошол терминком Илимдер Академиясы иштеп келген, кийин кезде баягы эгемендик алгандан кийин терминком мамлекеттик тил комиссияга өткөн. Анан мурдагы жылы комиссия кайра бизге өткүзүп берген терминкомду. Анан кайрадан эле аны өкмөт талашып алып алды да.
термикомду биз чыгарабыз депчи. Эмне үчүн? Эмне үчүн ошо түшүнүксүз да. Эме Ал туура эмес да эми чынында. Деген бийлик экен, биз эме силер чыгарсыңар мейли деп макул болдук. Эми ал өкмөттүн жумушу эмес да. Термин чыгаруу. Термин мен мындай ойлойм да, термин мейли болуп тура эме бийлик өкмөт алсын. Терминди бекитиш жогорку кеңештин комитетинде болуш керек. Ооба, профилдик комитетинде болуш керек. Ошол комитет чыгарып бериш керек. Анан жана терминдеги чар жайтыктардын баары ушунун кесепетинен болуп атат. Туура айтасыз. Системалуу иш жок. Системалуу иш жок. Ар ким ар кандай термин чыгарат. Бирөөлөргө бүт эле кыргызча кылыш керек дейт. Бирөөлөр жок, тиги мурдагы терминдерди алыш керек дейт. Тиги орусча терминдер кандай болсо калтырыш керек дейт. Бул мындай да, мен мындай бир илим пост катары мен оюм мындай да. Бул латын тилинен кабыл алынган терминдердин баарын калтырыш керек. Туура. Кандай болсо ушундай. Айрыкча физика, математика, техникада кандай молекуланы эми кантип которобуз? Ошондой атомду ойдан калтырыш керек. Анткени тил деген ошентип байыйт да. Тил эки жол менен байыйт. Ички ресурстардын жана тышкы ресурстардын негизинде байыйт. Ички ресурс деген албетте мурдагы диалектилердин жана башка бир эски сөздөр тигиндей мындайдын негизинде жанданып байыйт. Сырткы байыган нерсе ошол жана башка тилден кирген сөздөр болуп эсептелет. Эгерде биз изоляция болуп калсак, жобосо анда тилди кантип байытабыз? Ошон үчүн ушундай бир жогорку кеңеш комитет жана бир термин боюнча бир эме иштеп чыгып бир эреже. Мынакей биз тиги эл аралык терминдерди калтыралы, ички терминдер болсо тиги кошолу деп туруп бир эме кылбасак ушу ойдон жүрө берет. Ana ушуну биз өзүбүз колго алсаңыз да. Ушул темага эле уланып, эми кептин баардыгы мектеп программасында болуп атпайбы? Мынакей сиздер изилдеген илимдердин баардыгы, мынакей Гүлжамал Жаманкулова эжекебиз кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхын жазыптыр. Сиздер мына фонетика, синтаксис, анан кийин айрыкча мына интонация, сүйлөм, айтым, ушулардын баардыгын топтоп келип туруп, биздин кыргыз тили жана адабияты боюнча мектеп китептерине таасириңиздерди бере аласыздарбы? Ачык айтып коюш керек, бизде анча байланыш жок. Болуш керек да, болуш керек. Бирок биз баягы мындай эксперт катары жанагы Кыргыз билим берүү академиясына катышып атабыз. Мектеп китептерине биз баягы өзүбүздүн пикирибизди жазып берип атабыз. Бирок чын эле байланыш болуш керек. Болгондо түздөн түз байланыш болуш керек да. Анан жанагы жогорку окуу жайларына ушу мамлекеттик тил боюнча биз китептерди жазып берип атабыз. Мынакей жакында буюрса азыркы кыргыз тили деген практикалык китебиз чыгат. Университеттерге жогорку окуу жайларында ушул практикалык грамматика Кыргызстандын тарыхында эч качан чыккан эмес экен. Ошону эске алып дагы ушуну жазып берип мугалимдерге ошо мындай жеңилдик болсун деп ошону жазып берип, мына буюрса жакында 1-2 жумада чыгып калат. Бизде баягы 1920-жылдан баштап чогултулган материалдар бар. Ошону тиги ошол жерге барып туруп анан көрсөк, мындай ордунда, жакшы деп ойлойм да. Жакшы. Бул Кудайар хан, кадимки эле Кокон ханы Кудайар хан илимпоздорду чогултуп алып, бул санжыра жаздырган. Адам атадан баштап Кудайар ханга чейинки санжыра бар ошол жерде. Омар ака айтып кеткен кол жазмалардын баардыгын биз азыр момундай дискиге түшүрүп атабыз да. Бул өзү 5 жыл сакталат экен. Байыркы дастанды кыргызчага которгонбуз.